Кандайсыңар достор? Мен бүгүн сиздерге араб өлкөсүндө иштөө тууралуу өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүүнү туура көрдүм жана ошол жумушка орношууда жана башка процесстерде мен кетирген катаны сиздер кайталабаңыздар деп мен дагы өз тажрыйбам менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Анткени мага инстаграмдан көбүнчө ушундай суроолор келип калат: кантип жумушка барсак болот, сен кантип кеттиң деген. Анан жалпылап эле баарына тегиз бир толук маалымат болсун деп менде кандай тажрыйба, кандай билим болсо ошол жумушка орношуу боюнча кандай билгенимдин баарын ушул видеодо бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Мындай форматтагы видеону мен биринчи жолу тартып жатам, ошондуктан көп сүйлөп койсом, ката кемчиликтерим болсо алдын ала кечирим сурайм жана сиздердин жазып кеткен комментарийиңиздер менен кийинки видеолордо ал катаны кайталабай оңдоп кеткенге аракет кыламын. Анда сөздү кыскартып, араб өлкөсүндөгү жумуш баштоо жана жумушка орношуу боюнча айтып баштасам, биринчи өзүм тууралуу айтып коеюн. Мен кайсыл араб өлкөсүндө? Кувейт өлкөсүндө акыркы 1 жылдан бери иштеп келемин ресторанда. Бул жака агентство аркылуу жумушка орношконмун. Эгерде сиз буга чейин араб өлкөсүндө иштебеген болсоңуз, биринчи жолу келип жатсаңыз, анда Кыргызстандагы ишенимдүү бир агентствону таап, ошол компания аркылуу келүүнү сунуштайм. Анткени мен дагы ошондой жол менен келгенмин. Араб өлкөлөрү деп айтып атканымдын себеби бул жерде Дубай, Катар, Бахрейн, Оман болобу, кайсыл ушул Мидлестеги кайсыл араб өлкөсү болбосун, мындагы жумуш берүү шарттары бардыгы окшош, бирдей. Ошондуктан сиз кайсыл өлкөсүндө иштебеңиз, баарын эле бирдей алышыңыз мүмкүн, болгону айлык акыдан айырма болушу мүмкүн. Кантип жумушка орношом? Биринчи айткандай, жакшы Кыргызстандан жумушка жөнөтүүчү компанияны тандайсыз. Мен компанияны тандап атканда 2-3 компания менен иштештим. Кайсынысы мага көңүлүмдөгүдөй, мен каалаган позициядагы ишти таап берсе, ошол компания аркылуу дальше ишими улантып кетем деп пландагам жана ошондой болду. Эң биринчи талап бул компаниялар дагы айтат, англис тилин билүү. Бирок менин учурумда менин англис 4 ай бою ошондой эле жумушка жөнөткөн компаниянын англис тил курсуна катыштым, бирок эч кандай өзгөрүү мындай байкаларлык деле өзгөрүүнү жарата алган жокмун. Анан башка компания аркылуу алар мага интервьюга катышуу мүмкүнчүлүгүн берип, башка компания аркылуу келдим. Менин жеке ситуациямда мен англис тилин билүү деңгээли өтө начар деңгээлде келип, бирок мен ишти өзүм алып кеттим. Бул дегени сиз дагы ошондой абалда келсеңиз болот деген эмес. Анткени менин ситуациям чынында эле мындай пешене болуп кеткен да, кыргызча айтканда, пешене гана болгон. Эгерде мен башка компанияга же башка жетекчиге туш келгенимде, анда англис тили жакшы эмес экен деп мени кайра жумушка алса дагы кайра үйгө кайтарып жибериши толук мүмкүн эле. Ошондуктан англис тилин билүү талабын эч качан унутпаңыз, эстен чыгарбаңыз. Экинчиси, мен компанияны тандап атканда кандай кемчилик кетирдим? Сиз бул жака жумушка орношуп атканда англис тилин билүү талабы болгондуктан, сөзсүз түрдө сиздин резюмеңиз, ден соолугу тууралуу маалыматтар берилет. Мисалы үчүн ВИЧке, СПИДке каршы, дагы баягы гепатитке каршы анализдерди тапшырасыз. Мына ушул сыяктуу жумушка орношуудагы баардык документация англис тилинде болушу шарт. Агентство сиздин документтериңизди англис тилинде даярдайт. Мындай учурда дагы бир нерсе келип чыгат, бул сиздин соттолбогондугу тууралуу маалым катыңыз. Соттолбогондугу тууралуу маалым кат дагы англис тилине которулушу керек. Ал юстиция министрлиги аркылуу гана ишке аша турган процесс жана ал үчүн сиз акча төлөшүңүз керек. Мен ушундай ката кетирипмин, мага ал легализация деп коет, муну легализацияны дагы компания жасап берет деп, мен эң башында компания менен договор түзүп жатканда ушул нерсени тактап албаптырмын. Качан гана мен жумушка орношуп, контрактты алгандан кийин, интервьюдан өткөндөн кийин мага легализацияны өзүм жасашым керек экенин айтышты. Мен өзүмүн жаныман компанияга төлөгөн $500 сырткары дагы акча коротконго туура келип калды. Ошондуктан сиз кайсыл агентствого башпаксаңыз дагы немени, мисалы үчүн, компанияга $500 берсеңиз,
мисалы да, анын компаниянын услугасы $500 болсо, анын ичинде компания сизге кандай жумуштарды аткарып берет, легализация ким тарабынан жасалат, мисалы үчүн тиешелүү убакытта сиз жумуш таппай калсаңыз эмне болот, ушул сыяктуу деталдардын баарын ачык сүйлөшүп келишип алганыңыз жакшы. Бул бир менин тажрыйбам. Экинчиси, мен ошол учурда компанияларга баш багып, мен араб өлкөлөрүнүн бирине жумушка орношууну каалаймын дегенимде, сенин англис тилиң начар экен деп мага башка бир официант сыяктуу бир жумуштарды сунушташканда, бирок мен айтканмын, эгерде мен бара турган болсом, мына ушул позиция керек, бартендер, андан башка ишке барбаймын. Мага ушул позициядагы жумуш таап бере алсаңар, анда мен силер менен иштешейин, болбосо жок деп. Бирок алар айтышат да, биринчи мындай коми болуп барып көр, биринчи бул неме менен барып көр, анан көрөсүң, мисалы үчүн сиз хостес болуп кеткиңиз келип атса, алар айтышы мүмкүн, сен биринчи официант болуп барып көр, иштеп көр, андан кийин өзүң иштей алсаң, хостес болуп көтөрүлүп кетесиң депчи. Жок. Эгерде сиздин андай учур, мындай 100дөн 70% гана да, көп учурда антип көтөрүлүп кетишиңиз кыйыныраак, мындай чоң компанияларга туш келип калсаңыз. Ошондуктан эң башында өзүңүз каалаган позицияны сиз компаниядан дагы талап кылыңыз. Бул менин жеке тажрыйбамда болгон нерсе. Экинчиси, эгерде сиз компанияны таптыңыз, араб өлкөлөрүнө интервью башталат. Интервьюсуз эч жака жумушка орношо албайсыз. Араб өлкөлөрүндө ушул шарт. Интервью англис тилинде болот. Аны компаниялар өзү даярдайт сизди интервьюга. Интервьюдан өткөндөн кийин бул жака келдиңиз. Бул жака келатканда сизге компания барып, жок, компания эмес, сизди жумушка алган компания. Бул жакта сизди бир ресторан жумушка алса, ошол ресторандын жетекчилиги сиздин келген билетиңизди толук төлөп берет, сиздин визаңызды кээ биркилери дагы төлөп бериши мүмкүн, ал сиздин договоруңузга байланыштуу. Анан бардык чыгымдарды квартира менен камсыздайт, тамак аш менен камсыздайт дегендей. Ушул жерде дагы бир тактап алыш керек. Дубайдагы, кээ бирки Дубайдагы компаниялар квартира менен камсыздабайт. Болгону жөн гана жумуш менен камсыздап коет. Ошону дагы эске алыш керек. Ошону дагы договор келгенде, англис тилинде договор келет, ошону орусчага которуп, окуп, көңүл буруп алыш керек. Анан бул жака келгидиңиз, компания сизге билет алып берди, сиз жаныңыздан билетке акча кеткен жок. Келгенден кийин сизде 3 айлык сыноо мөөнөтү болот. Эгерде сиз англис тилин начар билип келип алсаңыз, же бул сиз келген позиция, сиз келген жумушта мурда иштебей, жакшы тажрыйбаңыз жок болсо, бул жака келип өзүңүздү жакшы сотрудник катары көрсөтө албасаңыз, ошол 3 айлык сыноо мөөнөтүндө компания сизди жумуштан чыгарып, кайра үйүңө кете бер деп коюшу мүмкүн да. Биз болду, биз сени менен иштебейбиз, сен жумуштан айдалдың деп эле. Мындай учурда башка өлкөдөн айырмачылыгы, сиз мисалы үчүн бир ресторанга келдиңиз, экинчи башка ресторандан жумуш таап иштеп кете берем деген болбойт. Визада сиз иштей турган компаниянын аты жазылат жана сиз ал компаниядан башка компанияда иштей албайсыз. Эгерде ал компания сизди жумуштан айдаган болсо, айдап салса, мисалы үчүн чыгарып салса дейин, Кыргызстанга барып, ушул эле өлкөгө тиги мурдагы визаны отказ кылып, кайра жаңыдан виза тапшырып, кайра келишиңиз керек. Анткени бул компания сиздин билетиңизди төлөдү, виза акчаңызды төлөдү. Ошондуктан бул жака келип бир жумуш болбой калса, экинчи жумушка кирип кете берем деген түшүнүк такыр жок. Муну дагы эске алуу керек. Экинчиси, убакыт. Мисалы үчүн көпчүлүгүбүз ойлойбуз, мисалы үчүн бизде көбүнчө Россияда иштегендиктен, Россияга салыштырышат да, мисалы үчүн 8 саат эле иштейсиң десес, бир күндө 8 саат иштегенде аябай көп бош убактың болот да, мен өзүмөн көрүп атам. Башка учурда кошумча жумуштарды дагы жасаймын го деп ойлосоңуз, андан дагы адашасыз. Келип бир гана компанияда иштей аласыз. Андай мүмкүнчүлүктөр жок, ал мыйзамсыз болуп калат. Анан бир нерсени эске алып алыш керек. Мен Дубайда иштеген эмесмин, Дубайда кандай билбеймин. Катарда дагы кээ бирки отелдерде алкоголдук ичимдиктерге уруксат берилген экен, бирок Кувейтте
алкоголдук ичимдиктерди ичүүгө аябай катуу тыюу салынган. Кыз жигит болуп көчөдө мындай жүргөнгө болбойт. Кыска шортто майка кийип көчөгө чыкканга, коомдук жайларда жүргөнгө болбойт. Сиз ушундай закрытый өлкөгө келип атканыңыз жөнүндө дагы билип алышыңыз керек. Анан келип алып, бизде бар го мисалы үчүн кээ бирки жаштарыбыз ушундай кошумча хоббиси жок же бир только мындай жумушка барып келип, башка өзүн алаксытуучу бир жумуштары болбосо, көбүнчө бекерчиликтен дагы сыгылып, бул жерде көңүл ача турган нерсе жок экен деп стресске түшүшү мүмкүн да. Ошондой учурларды мен бул Кувейтке келгенде башка жаштардан көрүп атамын. Анан келип алып, анан кокуй бул ушунчалык эле закрытый өлкө турбайбы, эмнеге келдим деп өкүнүп калбай, алдын ала келе жаткан өлкөңүз тууралуу дагы маалыматыңыз болуш керек. Анан көбүнчө менден айлык акыны сурашат. Айлык акы канча сом, канча төлөп беришет деп. Мындай достор, бул жакта айлык акы сенин өлкөңүн экономикасына жана сенин иш тажрыйбаңа карап төлөнөт. Мисалы үчүн, менде бул жака келгенге чейин ушул эле позицияда мен Турцияда, Болгарияда иштеген үчүн менде международный тажрыйба бар болгон. Эгерде сиз башка өлкөгө чыгып иштей элек болсоңуз, сизде международный тажрыйба жок, биринчи жолу иштеп атат деп, сиздин айлыгыңызды төмөнүрөөк коет. Бул жака келгенде экөөбүз бирдей эле иштейбиз. Керек болсо сиз менден караганда жакшыраак иштеп, менден караганда көбүрөөк иш кылышыңыз мүмкүн. Бирок жөн гана менин тажрыйбам буга чейин бар болгон үчүн мага жогору айлык коюлат. Же болбосо, мисалы үчүн, мен иштеген ресторанда көбүнчө Латин Америкалыктар, Мексика, Аргентинадан, Колумбиядан келгендер бар. Саут Африкадан келгендер, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдөн келген жаштар дагы бар. Алардын зарплатасы бизге караганда, биздин зарплатага караганда бийигирээк коюлган. Анткени булар төлөп берген айлык менин өлкөмдө өтө көп акча болушу мүмкүн да. Мен алардын өлкөсүндө аз гана акча болуп калышы мүмкүн. Баягы өнүккөн өлкөдө кымбатчылык го. Ошо өлкөнүн сен кайсыл өлкөдөн болсоң, ошол өлкөнүн экономикасына жана сенин иш тажрыйбаңа карап айлык төлөнөт. Айлык акы ар кандай болот. Ошондуктан, мисалы үчүн, бир компанияда, мисалы үчүн, менин ресторанымда азыр 50 адам иштейт. 50 адамдын айлыгы 50 түрдүү да, мындай. Эч кимибиз окшош зарплата албайбыз. Ар кимибиздин зарплатабыз ар башкача. Анткени ар бирибиздин иш тажрыйба жылдарыбыз, иштеген жерлерибиз, өлкөбүз ар башка. Ошондуктан бизге ар башкача айлык акы коюлган. Анан бир нерсени түшүнүп алыш керек. Бизде Азия өлкөлөрүндө, мисалы үчүн, Өзбекистандан, Кыргызстандан келип иштегендер бар. Бирок биздин өлкөдө бул жерден алган кичинекей, мисалы үчүн, Кувейттин бир динары Кыргызстанда 280 сом болот. Бир динар 280 сом. Элестетиңиз, эми мен алган аз эле 200-300 айлык алсам деле, 200-300 динар Кыргызстанда канча сом болуп калат. Ошондуктан Азия өлкөлөрүнөн келаткандарга бир аз азыраак айлык сунушталат. Бирок бир нерсени билип алыңыз, мен ушуну келгенге чейин билген эмесмин. Мен айттым го, англис тилинде сөзсүз интервью болот, жана ошол интервьюдан өтсөңүз жумушка алат деп. Ошол интервью учурунда айлык акы тууралуу маселе козголот. Мисалы үчүн, сен биз сунуштап аткан айлык акыга макулсуңбу деген. Эгерде сиздин англис тилиңиз жакшы болсо, ошондой тең ата сүйлөшкөн деңгээлдеги англис тилиңиз болсо, анда айлык акынын, мисалы үчүн, көтөрүп алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалы үчүн, сиздер мынча сом сунуштап атасыздар, бирок мен өзүмүн жеке мындай профессионалдуулук деңгээлими мындан дагы жогору баалайм. Мага мынча айлык сунуштаңыздар деп, мисалы үчүн, бул жака келип көп жыл иштеп, уже тажрыйбасы болуп калгандар ошол интервью учурунда айлыгын сунушталган суммадан дагы жогору көтөрүп алган учурлары бар экен. Ошондуктан интервью учурунда айлык акы тууралуу кеп козголгондо сизде мүмкүнчүлүк бар болушу мүмкүн. Экинчи тарабынан, бул квартира. Ошол эле интервью учурунда квартира тууралуу дагы булар айтышат. Мисалы үчүн, биз сизге мындай шарттарды түзүп беребиз. Мисалы үчүн, деши мүмкүн. Биз сизди квартира менен камсыздайбыз, бирок бир комната квартирада 6 адам калат, же 4 адам жашайт, же 2 адам жашайт, же 3 адам болуп жашайсыңар деп айтат. Эгер айтпаса, сиз сурасаңыз болот. Мисалы үчүн, силер мени квартира менен камсыздайсыңар.
бирок ал квартиранын ичинде канча адам жашайт деп. Жана ошол адамдардын саны, мисалы үчүн алар айтса 3 адам жашайт же 4 адам жашайт деп, сиз жок, мага анда туура келбейт, мени квартира менен камсыздасаңар мен болгону 2 адам болуп жашайын же өзүм жалгыз жашашым керек бир комнатада деген талаптарды койсоңуз болот. Анткени мындай талаптар бул жакта бар. Мен билген эмесмин, бирок мен келгенден кийин булар интервью учурунда айткан, квартира берилет жана ал бир комната квартирада 2 адам каласыңар деп. Бул жака келгенден кийин дээрлик 1 жыл бою эле жалгыз комнатада жалгыз өзүм жашадым. Мен күткөндөн дагы аябай жакшы квартира менен камсыздашты. Баардык квартиранын ичиндеги баардык эмеректерди жаңы сатып алып беришти. Эч нерсеге мындай муктаждык болгон жок. Мындай шейшепке чейин жаңыдан сатып алып берип камсыздашты да. Уктум, кээ бирки компанияларда квартирада андай шарттар жок болуп калган, же болбосо бир комнатада 4төн 3төн адам жашап калган учурлар болуптур. Башкалардан уктум. Ошондуктан эң башында деталдуу сүйлөшүп алганыңыз өзүңүзгө эле жакшы. Дайыма эле мындай мага окшоп пешенеңиз бар болуп жакшы компанияга туш келип кетишиңиз кыйын. Жеке менин учурумда жөн гана менин пешенем жакшы болуп чыгып калды да, мындайча айтканда. Мен ушулардын эч нерсесин сурабай келдим, бирок аябай жакшы деңгээлде, мен күткөндөн дагы жакшы деңгээлде чыкты. Анан бул көбүнчө бул араб өлкөлөрүндө бизде кыздар салон жумуштарына келет экен. Анан агентстволор дагы салонду сунушташат, мага дагы салонду сунушташкан. Бирок мен өзүм ал жакта иштегим келген жок. Көбүнчө менден ошол салон боюнча дагы инстаграмдан сурап калышат. Ачыгын айтайын, менде салонго жумушка орноштуруу жана башка жөнүндө толук маалыматтар жок. Бирок мен бул жерге келгенден кийин өзүм салонго барып жүрүп, салондо иштеген кыздар менен достошуп, алардын квартираларына барып көрдүм. Аябай жакшы шарттар экен ал жакта дагы. Анан бизде эң эле ата энелердин, бир туугандардын корккону бул кыз баланы чет өлкөгө чыгарып атканда кандай жерге барат, жаман чөйрөгө түшүп калбасын, жаман жолго бурулуп кетпесин. Экинчиси, буларды алдап кызыбыз сатылып кетпесин депчи, жанагындай эми кыз бала үчүн аябай коркунучтуу. Өзгөчө араб өлкөлөрүндө эскортница болуп иштейт же болбосо ушундай жактарга кетип калат деген коркунуч бар. Эгерде сиз Кыргызстандагы жумушка орноштуруучу лицензиясы бар, лицензиясын Юстиция министрлигинин сайтынан кирип текшерсеңиз болот. Лицензиясы бар компания аркылуу ишке келсеңиз, эч камсанабаңыз. Андай мүмкүн эмес. Эч кандай мүмкүн эмес. Качан өзүң каалап, жок мен эгерде сиздин ошол кызыңыз же карындашыңыз өзү каалап, мен ошол жумушка барам деп сизге айтпай бир нерсесин жашырып эле келбесе, өзүнүн каалоосу жок, бул жакта андай жумуштарга эч кимди чакырбайт дагы, албайт дагы. Ал жагынан коркпой койсо болот. Анан чет өлкөгө чыккандан кийин албетте ал жерде кыз баланын мындай карап турган байкеси же бир туугандары алыста, өз башымча болуп, жаман жолдорго түшүп кетпесин деген коркунуч. Бул жагынан мен айтат элем, ишенимдүү түрдө араб өлкөлөрү бизде Россияга караганда кыздар үчүн ишенимдүү жана коопсуз өлкө. Анткени бул жерде мен жогоруда айткандай, алкоголдук ичимдиктер сатылбайт, мыйзамдуу түрдө тыюу салынган. Экинчиден, кыз жигит болуп жүргөнгө дагы бул шарият мыйзамы менен жашаган өлкө болгондуктан мүмкүн эмес. Эгерде сен көчөдө кыз жигит болуп жетелешип баратсаң, анда сага полиция келип, сенден нике куөлүңдү сурайт. Эмнеге ушундай жүрөсүңөр деп. Мына ушундай жагдайларды эске алганда кыз балдар үчүн бир топ коопсуз өлкө. Анан мени эң таң калтырганы, бул жерде
сиздин чогуу иштеген бир коллегаңыз, эркек киши сиздин жеке инстаграм номериңизди сураса же сизди өзүнүн квартирасына чакырса, мындай бул жөнөкөй нерсе го. Кыргызстанда бул нерселер үчүн адамды соттобойт да, а бул жакта адеп ахлак милициясы деген бар, адеп ахлак полициясы. Сиз бул жөн гана сиздин инстаграм баракчаңы берчи деген сөзү үчүн аны ошол адеп ахлак полициясына арыз менен кайрылсаңыз болот. Бул нерсе сөзсүз каралат. Ага чейин эле сизди жумушка алган компаниянын жетекчилигине кайрылсаңыз болот. Алар дароо иштен чыгарат. Мен биринчи жолу келгенде ушундай учур болду. Бир кызга ушундай смс жазганы гана, жөн гана смс жазган, смсти скриншот кылып биздин компаниянын жетекчилигине көрсөткөн. Алар дароо ошол баланы иштен айдашкан. Мен үчүн аябай мындай шок болгон. Бир смс үчүн деп. Демек, бул мындай дегени Араб өлкөсүндө аял кишинин укугу, аял кишинин коопсуздугу ушунчалык корголуптур. Мен ал нерсеге ушунчалык таң калдым. Дагы бир нерсеге таң калдым. Мисалы үчүн, акыркы жылдары бизде мындай көйгөй болуп калган Кыргызстанда. Жанагы коомдук транспортко чыгып, автобус немелерге аябай тыгылышта кыз балдарга жанагындай эмне деп коет, бир жаман нерселерди жасаган видеолор чыгып атпайбы? Анан бул жака келгенде көрдүм. Мисалы үчүн, коомдук транспортко чыксаңыз Кувейтте автобустун тең жарымынан жогорку жагында жалаң эркектер отурушат, ылдыйкы жагында жалаң аялдар отурушат. Экөө бири бирине мындай аралашпайт. Ошондой болушун талап кылышат. Мынакей оңой эле маселенин чечими да. Мындайча айтканда, аялдар үчүн эң коопсуз жер экен деп калдым араб өлкөлөрү. А бирок мен айтайын дегеним, эгерде адамдын дээринде болсо, мындай бизде айтып коюшат го кыздар, нар жагынан болбосо, анда билбейм, анда бул жерде деле мисалы үчүн мыйзамсыз түрдө мындай, кандай десем, жашыруун түрдө сатылган алкоголдор бар, жашыруун түрдө кыз жигит болуп мамиледе жүргөндөр бар. Ошондуктан ар бир адамдын жеке өзүнө байланыштуу. А бирок жалпысынан алганда мыйзамдар, бул өлкөдөгү түзүлгөн шарттар аял кишинин укугун коргоого аябай жогорку деңгээлде сакталган. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Менде ушул гана маалыматтар бар азырынча. Мен бул жака келип иштеп атканыма эми гана 1 жыл болду. Анан дагы жакшы бир жактары менен бөлүшө турган болсом, жеке менин контрагым боюнча мен жакында бул жерге келгениме толук 1 жыл болот. Жана 1 жыл болгондон кийин бул компания мага кадимки Кыргызстандагы ишканалар сыяктуу эле отпускной акча беришет жана Кыргызстанга барып, кайра келген билетими төлөп беришет. Кыргызстанга барган, кайра кайткан билетими толук түрдө төлөп беришет. Контракт ушундай. Мен кайра келгенден кийин дагы 1 жыл, 2 жылдык контрагым бар. Дагы 1 жыл иштейм. Ошондо 2 жылдык контракт толук бүтөт. 2 жылдык контракт толук бүткөндөн кийин анда дагы кайра менин Кыргызстанга кетүүчү билетими төлөп беришет. Дагы кандай жакшы тараптары бар? Бул майрам күндөрү, мисалы үчүн Туркияда иштегенде майрам күндөрү ошол күнгү зарплата 2 эсе төлөнмөк. Бул жакта андай эмес, 2 эсе төлөнбөйт, бирок мисалы үчүн сиз жаңы жыл күнү иштедиңиз, бирок башка күнү сизге акы төлөнүүчү эс алуу күн берилет. Сиз ошол күнү эс аласыз, бирок кадимкидей айлыгыңыз төлөнөт. Мисалы үчүн менин подписчигим болуп көрүп аткандар бардыр. Мен Шри-Ланкага, Грузияга чыгып эс алып келип атам. Муну кантип эс алып келип атам? Анткени 1 жылда жана майрам күндөр чогулуп отуруп 15 күн болот экен да. А менин уже 15 күндүк эс алуум бар. Мен 15 күн эс алам, иштебейм, ишке барбайм, бирок менин айлыгым кадимкидей кете берет, мага айлык төлөнөт. Мына ошол выходнойлордун эсебинен мен 1 жума эс алуу алып, чет өлкөгө чыгып келгенге мүмкүнчүлүк жаралып атат.
Ушундай достор, эгерде дагы башка суроолоруңуздар болсо, суроо комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Жооп бергенге аракет кыламын. Эгерде сиздердин суроолоруңуздарга толук жооп бере албай калган болсом, кечирим сураймын жана кийинки видеодо жооп бергенге аракет кыламын. Жакшы туруңуздар.